Кече күнкү видео боюнча мен түшүндүрмө берейин деп чыктым. Кече мен 2 видеону салдым. Мындай скорый помощьтан келген, тез жардам менен келген медсестралар боюнча. Бул жерде окуя мындай болгондо, мен ошол буфетте чай ичип, тамактанып, телефонумду заряддап отурган түшүм болчу. Анан бир таксист, тааныбаган бир эле жолу ал менен талаштан келгем. Шаарга ошол таксист келип, менин тынчымды алып, машинасына күч колдонуп алып кеткиси келди да. Андан кийин ошентип мен коркконуман, анан мага бир байке жардам берип атса, аны дагы жулкулап, ал менен да мушташайын деп, аябай агрессия көргөзүп, кафенин бардыгын өзүнө бурдурду да, көңүлдүчү өзүнө бурдуруп кызычуу чыгарды. Андан кийин ал кетип калгандан кийин мен ошо тиги официанттар аны ичке чыгарды. Ошондон кийин мен коркконуман ыйлап отурсам, кыздар бардыгы эми көрүп отур. Анан жаныма кыздар келип, эже эмне болду, сизге жардам керекпи, эмне болуп атат деп ушинтип сурап эме айтып атса, мен айтып бердим, ушундай болду деп. Андан кийин эле ыйлап атып эле мен кол бутум тырышып, коркконуман эле мен өзүмдү жоготуп калдым да, жоготуп койдум. Кыздар ошол жерде эме медик болуп окушат экен. Ошолор жардам беришип, кол бутум жуушалап, бетиме суу чачып, аябай эме кылышты, жардам беришти. Кашыкты оозума салып, тилим жутуп койбосун депчи, ошол жактагылар бардыгы эле биринчи жардамды көргөзүштү мага. Скорыйды өздөрү чакырыптыр кыздар. Анан мен сүйлөгөнгө дагы мындай мүмкүнчүлүгүм жок болду. Бирок угуп аттым сөздөрдү. Анан мындай эптеп айтып түшүндүрдүм, милиция чакырып бергилечи деп. Милиция чакыргылачы десем, алар чакырыптыр. Милиция да келди, скорый да келди. Скорый болсо где-то 1 сааттын ичинде келди да. Ага чейин ошол кыздар жанында болду. Ушалашып, аябай эме кылып, дем жетпей атса, муздак суудан ичирип, бетиме муздак суу чачып, аябай поддержка беришти жанында. Анан буттарымды, колдорумду ушалашты. Анан милиция менен скорый келгенде, скорыйдагылар нашатырды мындай батага эме кылып куюп алып, мурдума тыгып атты да, кайра эле. Ал билесиңер, көп доза бергенде мындай кыйналып кеттим да мен. Ачып көзүмдү ачты, мени кыйнап мындай эме кылып атты да. Бул атайын кылып атат, атайын көзүн ачпай атат деп мага жалган эмени айтып атты жанагы медсестралар. Мен көзүмдү ача албай атам өзүмчү. Анткени уже шоковый состоянияга келгенде адам ушинтип өзүн жоготуп коет да, кол бутуш. Буну башынан өткөн адам эле билбесе, аны көбү түшүндүрбөйт. Мен мындай нерсе ситуация башыман бир нече жолу өткөн жок. Мен скорыйга көп эле жолу түшкөм, көп эле жолу реанимацияга жаткам, кислородторго жатып калчумун. Анткени мен могу онкологияда учетто турчумун, что эме деген узловой зоб боюнчачы. Зоб деген билесиңер, бул адышка болуп, могу тамагы кызылып, аба жетпей калат. Анан ошондо адам өзүн жоготуп койсо, реанимацияга түшүп калат да. Анан мен ошону түшүндүрүп, кыздарга ага чейин эле айтып койгом да, ошо кыйналып атам деп, ошентип болуп атканда. Ал ошо скорый менен келген 2 фельдшер мени жулкулап, бетиме чапкап, көзүмдү ач, азыр псих бригаданы чакырабыз деп ушинтип атат да. Мен өзүм кыйналып атсам, буттарым тырышып атса, алым жок болуп атса, мени огош бетер ушинтип жулкуп атышат да. Атайын болуп отур бул депчи, эч кандай эмеси жок, бийлиги жок, бул каймап отурган, помощьтун кереги жок депчи. Мен давлениямды текшеришиптир, 110 бир нерсе чыгыптыр, бирок мен постоянно низкий давление менен жүрөм да, 90-60 менен. Анан бир аз көтөрүлсө эле мен уже кыйдала баштайм да, могу желкем тырышып, башым ооруп, анан слабость болуп, аябай мен өзүм билем, давлениям сразу көтөрүлгөнүн сезем да. Анан мага ошондой жардам берген ордуна кайра булар мени бул калбайтып атат деп мени шылдыңдап, атайын кылып атат депчи. Мен өзүм көзүмдү ача албагандыктан мен алардын мамилесин видеого тартып алган жокмун да. Сөйлөгөн сөздөрүн, псих бригаданы чакырабыз, азыр чоң кыз, эмнеге атайын кылып атасың дейт да. Ач көзүңдү деп элестетип эле, өзүң кыйналып атсаң, шоковый состоянияда жарантип эме болуп, өзүң жоготуп койсоң, анан келип ушундай мамиле кылып атканын. Бул биринчи жолу болгон жок да, мындай ситуация. Мен көп эле жолу скорыйга түшүп айтып атпаймынбы, бирок келген башка эжелер жакшы жардам берип, жакшы сүйлөп, аябай жакшы мамиле кылышчу да, биринчи жардамын көргөзүп. Вот именно могу кечээ мен чакырган скорый башка кыздар чакырып берген, ошол кыздар чакырганда келген бригада ушунчалык агрессивдүү, анан адамды шылдыңдашып, ушундай эме кылышат экен да. Мейли мен го жашымын ошондой нерсени көрмө. Вот тыныгы аябай кыйналып аткан картаң эжелер, же болбосо картаң чоң апа, чоң аталарга ушундай мамиле кылса, кайдыгер карап ушинтип шылдыңдап турса, бул кандай болот дейм да? Эмне болот? Биз ишенип аткан тез жардам ушундай бизге мамиле кылып атса, силер өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр, менин ордума өзүңөрдү коюп көрсөңөр, кандай болот элеңер силерчи? Мен айттым, арыз жазам дедим, экөөнө мага ушундай мамиле кылган үчүн. Ал милициялар да келген. Ошо милицияны мен тиги такси кишиге үчүн чакырып калган да, ал милиция. Анан булар ушундай мамиле кылгандан кийин булардын үстүнө арыз жазам дедим. Ал медсестра жаза бериңиз деп макул болушту алар. Анан кийин түшүнүк кат жазып беришти өздөрү милицияга. Мен болсо отказной кагазга эч нерсе кол койгон жокмун. Анткени мага кылган мамилелери үчүн мен аябай жиңим келди. Малга кылган мамиле кылды мага. Мен ошо видеону тартып алгам, ошо сүйлөп туруп, ошол кезде ушунчалык жиним келди, мен өзүм кыйналып атсам, анан жанагындай түшүнүктөн мен эмени көрүп, анын дагы видеолору бар, ал кишинин дагы, мен анын үстүнө арыз жазып койгонмун, аны да чыгарам. Ушунчалык мындай төмөн адамдар көбөйүп кетиптир. Мен скорыйда иштегендердин баардыгы жаман деп айткан жокмун, баардыгына көпкө топурак чачкан жокмун. Мен чын ниети менен жакшы иштеген эжелерибиз, байкелерибиз толтура, скорыйдагыларды да көрдүм.
бирок ушинтип келип алып адамдын үстүнөн шылдыңдап жардам берген ордуна эме кылган адамдар дагы бар экен тилекке каршы. Мындай айтат го, күнүң милиция менен врачтарга түшпөсүн депчи. Ошондой эле болуп калды. Азыркы заманда ишенгендерибиз, милицияларыбыз, врачтарыбыз бизге жакшы жардам бере албай атса, күйбөгөн жериң күйөт экен да. Анан мени жаман көрүп, жалаң негатив жазган адамдар, заарын чачкан адамдар, оозу бурук адамдар, силерге айтарым жок. Силерге бир гана ден соолук каалайм, ошол эле. Анан жарантип скоройго жетпей өлүп кал, көчөдө арам өлүп кал деген адамдар бирөөгө өлүм тилегенче өзүңөргө өмүр тилегиле. Анан акыл эс сурагыла Кудайдан өзүңөргө. Башка айтарым жок. Ким кандай ойлойт, ким эмне деп жазат, ал мага кызыктырбайт. Ушундай акылы төмөн, мээси иштебей калган чирик адамдар оозунан саарын чачып, боогун чачып жүрө беришет да ар кимгечи.